Бул президенттин кудалары. Алардын баары Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин чоң кызматты аркалап баштаган. Буга чейин иликтөөчү журналисттер президенттин кудалары Турузбек Түмөнбаев, Таштанбек Каймазаров, Алмазбек Акматов, Айдар Адылбеков, Азамат Шаршенбиев жана Туратбек Шаршенбиев жогорку кызматтарга дайындалганын аныкташкан. Турузбек Түмөнбаевди Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу кызматы учурунда 2020 жылдын 21 октябрында УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси кылып бекиткен. Fact-check KG сайты Турузбек Түмөнбаев Садыр Жапаровдун эжеси Акат Жапарованын жолдошу Талайбек Түмөнбаевдин бир тууганы экенин аныктаган. Ал эми Темиров Лайф командасы президенттин кудасы жетектеген УНА ишканасы 2021 жылдын 21 июлунда 527 миллиард 700 миллион сомго тендер жарыяланып, аны Гознак компаниясы утуп алганын аныктаган. Аны менен бирге аталган компания Түмөнбаев негиздөөчүсү болгон Континент Плюс менен бирге бир компаниялар тобуна кирерин аныктаган. Аталган иликтөө коомчулукта резонанс жаратып, 2021 жылдын 13 сентябрында министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Түмөнбаевди аталган кызматтан бошоткон. Ал тендерге эч кандай тиешеси болгон эмес. Бирок кызматтан алдым. Демек кызматынан жөндөн алып койдуңар го? Жөндөн алып койдум. Бирок кийин Бишкек Асфальт Сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси болуп дайындалганын Темиров Лайф командасы 2023 жылдын 27 мартында Facebook баракчасына жазып чыккан. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы маалымат берген эмес. Жаш, таза, коррупцияга аралашпаган, анан мамлекет үчүн иштейм деген жүрөгү таза жаштарды тартабыз. Таштанбек Каймазаровду Садыр Жапаров 2020 жылдын 21 октябрында мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы кылып дайындаган. Fact-check KG Таштанбек Каймазаровдун уулу Санжар Каймазаров мамлекет башчынын жээни Айгерим Канатбекованын жолдошу экендигин далилдеген. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм. Алмазбек Акматов 2021 жылдын 16 апрелинде президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы болуп дайындалган. Ал эми Темиров Лайф каналы 2022 жылдын 11 мартында алардын туугандык байланышын иликтеп чыгышкан. Журналисттер анын Садыр Жапаровдун бийликке келүүсү менен карьерасында болгон өзгөрүүлөрдү белгилешкен. Ага чейин эсептөө палатасынын түштүк аймагы боюнча өкүлчүлүгүнүн башчысы болуп эмгектенген Акматов 2021 жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитору болуп бекитилген. Андан 2 ай өтпөй төрага болуп дайындалган. Акматов бүгүнкү күнгө чейин бул кызматты аркалап келет. Мен бардыгын бир туугандарым, үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбоймун. Айдар Адылбеков 2021 жылдын 28 апрелинде Чыгыш Электронун коммерциялык иштер боюнча башкы директорунун орун басары кызматына келген. Анын президентке куда болорун Темиров Лайф аныктап чыккан. Маалыматка караганда Айдар Адылбеков Садыр Жапаровдун карындашы Салтанат Жапарованын кайындары болот. Тагыраагы Салтанат Жапарованын жолдошу Данияр Ахматжановдун тууганы экени аныкталган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Айдар Адылбеков көп жылдан бери өлкөнүн энергетика тармагында эмгектенгенин жана ал мамлекет башчынын түздөн түз кудасы эмес, болгону кичүү карындашынын алыскы кудалары экенин айткан. Ошондой эле Эрбол Султанбаев Садыр Жапаров Айдар Адылбеков менен жеке тааныш эместигин жана ал менен эч качан жолуккан эместигин белгилеген. Анткени мен өзүм мурдакы бийликтегилердин катасын кайталап, ушу бир туугандарымды, үй бүлөмдү бийликтин саясатына аралаштырбайын деп чечкем. Азамат Шаршенбиев Жапаровдун чоң кызматка дайындалган дагы бир кудасы. Ал 2023 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын экономика, каржы жана мамлекеттик органдар менен өз ара кызматташтык боюнча орун басары болуп дайындалган. Политклиника медиасы жогорку кызматка дайындалган Азамат Шаршенбиев жөнүндө иликтөө жасап, аты аталган жаран президенттин кудасы экенин аныкташкан. Маалыматка ылайык Азамат Шаршенбиев Ысык Көл облусундагы Алышбаев атындагы кооперация институтунда жана Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде билим алган. Азамат Шаршенбиев эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматовдун агасы Черек Акматовдун уулу болот. Ал эми Черек Акматовдун кызы Мерим Акматова Садыр Жапаровдун иниси Аскарбек Жапаровдун жубайы экендиги аныкталган. Жапаровдун дагы бир кудасы 1992 жылы туулган Туратбек Шаршенбиев. Ал президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүндө эксперт болуп иштейт. Ал эсептөө палатасын жетектеген Алмазбек Акматовдун таланттуу уулу. Мамлекеттик кызматтардын баарын бөлүп алып, анан тууган урук, таяке жыйын, карын бөлө, куда сөөктү койгонду токтотолу дедик.